Кутман күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Жаркыраган жаңы жыл баардыгыңыздарга кут болсун. Албетте мына ушул биз жаңы жылда адабият айдыңында жакшы бир жаңылык менен сиздерди бөлүшкөн отурабыз. Эң башкысы кичине маалымат берип коюш керек. Учурда өзүңүздөр билгендей, Памирлик кыргыздар же болсо Сарыкол кыргыздары деп баягы тарыхта окуп келебиз да. Анан ошол жаңы жылда мына өзүңүздөр билгендей Сарыкол санжырасы же болсо Памирлик кыргыздардын мына ушул маданий мурастары деген китеп журналдар жарыкка чыкты. Албетте биздин кыйырдагы, алыстагы биздин кыргыз боордош элдерибиздин жашоо турмушу, каада салты, бүгүнкү күндө кандай, алар кандай жашап келишет, негизи алар кандай болуп бөлүнөт. Биз ушул туурасында бүгүнкү чак түштөн сөз кылабыз. Биздин бүгүнкү темабыз Памирлик кыргыздардын мурастары деп атадык. Өзүңүздөр билгендей, мына биздин алдыбызда Сарыкол санжырасы жана ошондой эле Сарыкол кыргыздардын маданий мурастары деген мына өзүңүздөр көргөндөй жаңы журнал. Албетте бул китеп, бул журналдар кандай жазылды, биз мына ушул чак түштөн сөз кылабыз. Биздин студиябыздын кадырлуу меймандары менен тааныштыра кетели. Коомдук ишмер, тарыхчы журналист Суусар Токтоматов эжекебиз, ошондой эле мына ушул Памирлик кыргыздардын жашоосун иликтеген этнограф, тарыхчы журналист Акылбек Атабаев, жана ошондой эле мына Сарыкол санжырасы туурасында мына ушул китепти жазган Young Voice эл аралык жазуучулар союзунун мүчөсү Өзкөн Байбердибаев бүгүн бизде конокто. Кош келипсиздер. Сиздерди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Эми Акылбек мырза, сизден баштайлычы. Тарыхчы, этнограф катары көп жерлерди кыдырып өз көзүңүз менен көрүп келдиңиз дегендейчи, Памирлик кыргыздар деп атабыз да. Негизи эле бул тарыхта Сарыкол кыргыздары деп аталат экен. Эмнеге кийин Памирлик кыргыздар деп аталып калган? Рахмат, биринчиден кыздын кыргызчачылуу дейт. Мен эжекемден мурун сүйлөгөнүмө кечирим сурайм сизден. Себеби энди тарых таржымалыны жалпы элге түшүндүрө кетиш керек. Туура. Бүгүнкү күндө жалпы элдин арасындагы пайда болгон түшүнүк бул Памир кыргыздары деген. Бул Памир кыргыздары деген термин кийин эле пайда болгон да. Жергиликтүү кыргыздар, ал жерде жашагандар кылымдар бою Сарыкол кыргыздары деп айтып келген өздөрүнчө. Себеп дегенде кыргыз тарыхында кыргыздардын ошо Манастын атанын доорундагы, Манастын доорундагы кыргыздардын бөлүнгөн аймактары болгон. Ошолордун бири Сарыкол, Каракол кыргыздары, Кемкол жана Андижан кыргыздары деп берилген да. Ошол Сарыкол кыргыздары бүгүн Оғанстан аймагына өтүп кеткен кыргыздар, оогандык кыргыздар, андан Кытайдын жарымыга өткөн көркөм Памир кыргыздары, үчүнчү бөлүгү азыр Тажикстандын Мургаб районуна бөлүнүп калган Сарыкол кыргыздары. Бул Сарыкол кыргыздары кылымдар бою согушуп, кылымдар бою жер талашып, кылымдар бою ошол өзүнүн ата мекенине, ошо Манастын ата тегин киндик каны тамган Жакып байдын, андан Орозхандын 10 уулу туулган Сарыкол жерди эч кимге бербей келген да. Бул терминди кийин эле кийинки окумуштуулар келип, ал жердин көпчүлүгү Памыл деп айтылат, улуу жана кичүү Памыл деп айтылган. Ошол себептен кийинки окумуштуулар бул Памыл деген сөздү Памир деген терминге алмаштырып, анан Памир кыргыздары деп айта баштаган да. Аталып калган. Үчүнчү нерсеси, айтыла турган нерсе, ошол мезгилде Памир кыргыздарынын Сарыкол кыргыздарына кыргыз окумуштуулары изилдебегенине байланыштуу башка жактан келген окумуштуулар кээ бир сөздөргө маани бербей жазып кете берген. Ошол себептен бүгүнкү күндө деле Оғанстан менен же Вандагы, Турциядагы кыргыздар биз Памыл кыргыздарыбыз деп эле айтат. Жерлердин аталышы да, жер суудун аталышы улуу жана кичүү Памыл деп айтылып жүрөт да. Анан кийин уже термин бул Памир деген пайда болуп, ошол 1227-жылы Марко Поло биринчи изилдөөгө келгенде ошол Памир боюнча, Сарыкол кыргыздары боюнча бул өз эмгегине жазып кеткен. Андан кийин 1892-95 жылы ошол мезгилдеги Улуу Британия, ал мезгилде Афганистан менен Пакистан, Индия, Англиянын колониясы болуп турган. Кытай империясы, андан кийин Орус падышачылыгы, булар үчөө жер талашып отуруп, 1892 жылдан баштап согушуп, 95 жылы Сарыкол кыргыздарыны Памир кыргыздарын үчкө бөлүп алган. Ошол себептен бүгүнкү көпчүлүк бизге
түшүнбөй калган маалымат бул Ооганстанда калып кеткен кыргыздар, алар кийин качып барган кыргыздар деген туура эмес маалымат. Себеп дегенде булар 1892-жылы Улуу Британиянын карамагына азыркы Ооганстанга өтүп кеткен. Памирлик кыргыздар десе бүгүн катал турмушта жашаган кыргыздарды көрүп көпчүлүгүнүн түшүнүгү ошондой экен да. Азыр сиздин айтымыңызча мына кандай бөлүнөт экен? Ошол себептен бул тиги сарыкол кыргыздары азыр бүгүн 3 аймакта жашап атат. Жарымы Кытайда 1892-жылы, жарымы кийин 24-жылга чейин Ошск уездде болуп турган. Андан кийин Тажикстандын карамагына өтүп кеткен. Караңызчы, биздин ошого чейин бул аймак азыркы чоң Алай менен Алайдын, кичик Алайдын эле экинчи бөлүгү да. Булар чектеш аймактар. Көпчүлүк айтып атпайбы, Ооганстан кантип кыргыздын жери болсун деп. Бул Ооганстандагы Памир кыргыздары ошол 1895-жылы, 92-95-жылдары үчкө бөлүнгөнгө улуу державалардын талашынын ортосунда бул жер территория өтүп кеткен да. Рахмат агай, абдан жакшы маалымат бердиңиз. Демек, бардыгына түшүнүктүү болуш керек. Бирок эми биздин ушул кыргыздар алыс жерде жашаса дагы Суусар эжеке, аларды бүгүнкү күнгө чейин баягы каада салт үрп адаттын бардыгын сактап келген да. Анан азыр көпчүлүк учурда жана жогоруда Акылбек мырза айткандай, Ооганстандагы кыргыздардын өзүнчө бир каада салттары, баягы кыз узатуу же болбосо үйлөнүү дегендерин баарын көргөзүп келип эле Памирлик кыргыздар ушундай деген баягы түшүнүк пайда болгон да. Негизи эле кандай алардын мына маданий мурастары? Эми бул негизи баары ошо азыр айтылып жаткан термин боюнча Памир кыргыздары деп айтылып калды, бирок биз Саркол кыргыздары деп айтабыз да. Саркол кыргыздары деген бул ким Акылбек айткандай илгерки замандан бери биздин кыргыздарыбыздын өзүнүн атап келген жери Саркол. Анан ошол Памир кыргыздарынын Афганистанга караган бөлүгү ушу күнгө чейин эле илгерки көөнө каада салт, үрп адатты сактап келишкен. Мисал, бир эле мисал жашоо турмушу да ошондой. Жашоо турмушу ошондой, ошол деңгээлде. Бир эле мисал келтирсек, алар ошо илгери биздин ата бабаларыбыздын айтуусунда кызыл гана аялдар, кыздар, мейли кемпир болсо да кызыл көйнөк кийип, кызыл кийим кийип, ак жоолук салып жүрүшкөн кемпирлер. Анткени башка бурун башка өңдөгү кийимди алар кандайдыр бир түшүнүгү боюнча бул азаага кийүүчү кийимдерге окшошуп кетти деп аны кийишкен эмес да. Ошол кызыл түстөгү гана кийимдерди кийишкен экен. Жалаң гана кызыл түстөгү кийимдерди кийишкен да. Анан ошол түшүнүк ошол оогандык кыргыздарда бүгүнкү күнгө чейин бар экен да. Биз деле эми оогандык кыргыздар менен советтик доордо карым катнаш кыла алган эмеспиз да. Алар каттуу чек ара менен бекилип турган. Мен өзүм ошол Памирдин Токтомуш айылында туулуп өскөнмүн. Анан менин бир тайкем эстердин курамында калып калган мындайынан. А бир тайкем тиги тагам тигил Афганистанда калып калган да. Караңызчы, кандай тагдыр, тагдыр. Анан ушу мен бала кезимде билем, алар ушу баары бир туугандык сезим күчтүү болот экен да, бардык нерсени жеңип чыгат экен. Ошол эки тагам ошо мезгилде эле түн катып жүрүп бири-бирине жолугуп турушчу экен. Караңызчы. Ал Советтер Союзу мезгилинде биздин жашоо жакшы жыргал болчу да. Аны ошондо ошолор кийим кечек, маск, калош, тамак аш, чай, чамек, кант деген ушундайларды, ушундайларды жеткирип турчу экен. Бирок булардын баары өтө жашыруун түрдө болгон экен, кылтат өтө. Эми анан ошондо деле ошо кыргыздардын деңгээлин айтып калышчу да. Анан ушундай деп. Мен эми бала элем, менден жашырып улуу агам айтып бергенин мен кулагым угуп калган эсимде бар да ошондой. Бирок алар деле азыр ошо каада салтты сактап келишет да, Аларда көбүрөөк сакталып калыптыр. Биздин мисалы Саркол, Мургаптык кыргыздарга караганда оогандык кыргыздарда каада салт көбүрөөк сакталган бул эми баягы эски каада салт. А Сарколдук кыргыздарда, биздин Мургаптык кыргыздарда деле ошол материалдык маданиятыбыз, үрп адатыбыз, руханий байлыгыбыз сакталып келген. Бирок баары бир советтик доордун өзүнүн таасири болгон. Жаңы өңүттө, жаңы түскө алып чыгып, кандайдыр бир
маданий деңгээлini көтөрүп, биз жалаң кызыл кийген жокпуз да, биз аралаштырып эле кийип жүрдүк да. Ошондой цивилизацияга аралашкан менен аралашпай калганын айырмасы болуп калат экен. Бирок каада салт маселесинде бизде ошо афгандык кыргыздарда көбүрөөк сакталып калган байкалды да. Рахмат эже. Негизи эле ошо памирлик кыргыздар деп, сары кол кыргыздар деп атаса туура болот экен да. Бирок элге жеткен маалымат ошондой болуп калган экен. Сары кол кыргыздар деп. Мына Сары кол санжырасы деген китеп. Албетте бул китепке көз майын коротуп жазган Өскөнбай Бердибаев бүгүн бизде конокто. Куш келипсиз. Ошондой эмгегиңиз менен куттуктайбыз. Албетте чакан эмгек болгону менен ичинде өзүнчө бир баягы баалуу биз билбеген жакшы бир табылгалар таап чыксаңыз керек деп ойлойбуз да. Анан сиз үчүн Памир же Сары кол деген эмне? Сары кол бул илгертеден мына агайларым эжекем айтып кетти, бул кыргыздардын жери болгон. Анан мен үчүн бул ушул ата бабалардын басып өткөн тарыхы, бул Сары кол мен үчүн ушул тоо арасындагы биздин ата бабаларыбыздын тагдыры да. Мен ушуларды көзүмө элестетип, ушул ата бабаларыбыздын жолдоруну бир эме кылайын деп, анан ушул чыгармаларды жазып аракет кылып атам. Өзүңүз ошол жерде жашап, баягы жон терisi менен сезип анан ушул чыгармаларды жаздыңыз да, же улуулардан да угуп ошого таяндыңыз? Ошол Мургап жергесинде тоо арасында жашадым. Ошол жерде жүрдүм. Жон тери менен ал жакты көрүп сездим. Шамалыны, суугуну, бийик тоодун арасындагы баягы сезимдерди кабыл алдым дегендей. Анан ошолорду дагы жаздым. Андан сырткары ошол эски баягы эмелерди, ошол аксакалдардан, энелерден угуп, ошолорду дагы аралаштырып, анан ушундай кылып жаздым. Маалыматтарды топтодуңуз, Азамат, сиз негизи бул китебиңизди баягы окуган адам дароо эле билсе керек. Мынакей Мургап Ош 415 километр дейт. Бул ушул ырыңызды өзүңүз окуп берсеңиз, анан кененирээк сүйлөшөлү да. Мургап Ош 415 километр. Демек, Оштон Мургапка чейин 415 километр чап жеткен да, Мургап Ош 415 километр, бул ошол аралыгы 415 километр. Анан Ош менен Мургап бул ар дайым байланышта болгон. Күнүмдүк тиричилик, баардык баягы Мургаптык кыргыздар Ошко келип, Оштук кыргыздар бүт Мургапка барып ушундай бир байланыш болуп турган. Анан шартка байланыштуу мына чек ара келишпестик эки мамлекеттин ортосунда эме болуп, убактылуу азыр чек ара жабык, каттам токтоп турат. Бирок ага чейин каттоо болуп турган. Биздин Мургаптык кыргыздар менен ошо Кыргызстандын байланышы бул Ош аркылуу, Ош шаары менен эме болуп турган. Ошол ырды жараткан элем, бул дагы ошол Мургап Оштон Мургапка кетип жатып ушундай бир сезимдердин эмесинде жазылып калган. Ушул ырымды эме кылып берейин, окуп берейин. Окуп бериңиз, жакшы болот. Мургап Ош 415 километр, сапарлаш тоодо шамал, жолдо жамгыр, кайылбыз кыл чокуда, кар кечүүгө кыргызбыз, кырга байлап койгон тагдыр. Ай чапчит алыс жердин ак байталы, санап жыл санжырасын жазган тарых, айланып алгыр бүркүт шаңшып учкан, асыл жер ата конуш бизге баалуу. Мургап Ош 415 километр, сагынып келе берет кайра баргым, сезимде тоолорумдун жылгалары, элестеп толкунданып турам азыр. Мургап Ош 415 километр, ай чапчит ата журттун ак байталы. Эң сонун. Анан Сары кол кыргыздарынын маданий мурастары деген дагы журнал жарык көргөн. Телекөрүүчүлөр, бул туурасында биз дагы сөз кылабыз. Ушул жерде Сары кол дастаны деген бар экен да. Мен кичине учкай окуп кетейин. Ала того уланган аска зоодон куралган санжыралуу сары кол кийиги качат кырагынан дейт. Мына ушуну окуп отуруп, Акылбек мырза, ушул жердеги канча аталыштар бар экен да. Бул жердин, суунун аталыштары да, ушулардын бардыгы мына ушул Өскөнбай мырза бардыгын ырга салыптыр да. Демек, ушунча жердин аталышын ырга батырыш, мен ойлойм, бул да бир өзгөчө жер экен да, Сары кол негизи жер сулардын аттары, көлдөрдүн бардык жер сулардын атталышы кыргыз тилинде да. Бүгүнкү күнгө чейин башка улуттун башка бир термин ал жерде камтылган эмес. Жада калса ошол мына Кыргызстандын эле аймагында кээ бир жерлерде калмактардын аталышы менен жер сулардын атталышы сакталып калбады беле.
Сарыколдо болсо 100% кыргыз аталышта сакталып. Ну тилекке каршы бүгүнкү күндө жаңы бийликтер өздөрү жер суунун аттарын өзгөртүп келатат да. Бунун далили эмне болот? Бунун далили кыргыздар 2 кылым биздин доорго чейинки 2 кылымдан бери ошол жерде жашап келаткан жергиликтүү кыргыздын нукура жери. Бул андан кийинки тиги Манас эпосунда дагы так берилген. Ошол Манастын атасы Жакыптын туулган жери. Анын атасынын атасы Орозхандын туулган жери. Мен биз силерге могу жерден бир цитат окуп кетейин. Манастан мен жакын эле мезгилде Бакайдын атасы Байдын Хан Жакыпка барганы деген жерден мындай бир нерсе таап чыктым да. Орозхандын 10 улусу бай экен, эң улуусу бай экен. Ойынан Жакып кетпеген кара көгала сакал чал экен. Опол тоонун ортосу Барбар, Саркол толтосу дейт. Барбар деген жер азыркы бар да, бул жер ал жерден кен казылган. Бул Аличор өрөөнүдө Базардара, Райрык деген жерде жайгашкан да. Барбар, Саркол толтосу тейит. Тейиттин тегин жоготпой телегей шай экен. Байдан 2 балар бар, Бакай менен Нуркан дейт. Санжыра санат салмактуу, нускалуу элден кадыр дейт. Кен Кашкар болду шаарыбыз, Ополтоо болду тагыбыз. Ополтоо азыркы Муздагата деген жер. Бул ошол көркөм Памирде бүгүн Кытайга карап турат. Бир мезгилде ошол жалпы Сарыколдун, азыр деле Сарыколго карайт, бирок Кытай жагына өтүп кетти да. Базардара бар дейт. Базардара деген айыл бүгүнкү күнгө чейин ошол Базардара деген айыл бар. Базардара бар. Жаркырап жарткен шаарыбыз, бөлүнүп кеткен Хан Жакып балалуу болду деп угам. Бир көрүүгө зар болуп, ой ойлосом, ойго тумчугам. Ал сөзүн айтты бай турду, акылын айтып жай турду дейт. Бакай Нуркан кеп айтат, барыңыз атам деп айтат дейт. Бакайдын атасы Бай Жакып, бай ошол Жакыпка баруу үчүн өзүнүн баласы Бакай менен Нурканга айтып атат. Мен ошол Жакып балалуу болуптур, ошого Алтайга барайын деп кетип атат. Анан Алтайга барып, Алтайга жеткенге чейин мен ал жерин кыскартып айтайын. Жолдон калмактарга туш болуп, атын алдырып, анан өзү өлүмдөн калып, эптеп анан Алтайга барат. Алтайга барганда Жакып менен жолуккан жер аябай кызык. Бай сурады Жакыптан, ким болот ата тегиң деп. Байкасам көзүң жулуу, мен Кашкардан келдим деп. Жакып турду ордунан элеңдеп, карап оорунуп, түп катабыз турасаң көгөй менен төбөйдөн, кыргыз кыпчак көбөйгөн, барбарымда төрөлгөн дейт. Барбар деген жанагы эле Мазардарада. Чоң атабыз Кабатай, өз атабыз Орозхан. Орозхандын 10 уулу 10 жакка кетип тараган. Эң улуусу бай болот, кичүүсү Жакып мен болом. Бай бакырды боорум деп, бай деген агаң мен болом деп, экөөбү Алтайда 2-1 тууган канча убакыттан кийин жолугушуп атат да. Караңыз. Көрдүңүзбү? Бул ошол Сарыколдон Жакыптын кеткени, Памирден Сарыколдон Жакыптын Алтайга кеткени далил болуп атат да. Бул дагы бир жолу далил деп атат, что Манастын 7 атасынын туулуп өскөн жери бул Сарыкол жери болгон да. Ошол себептен бүгүнкү күнгө чейин ал жердеги жер суунун атталышы кыргыз тилинде сакталып калган да. Анан эгер этнографиялык жагын алып карай турган болсоңуз да аябай кызыктуу бир мен бир илимий макала жаздым эле ислам диниге чейинки кыргыздардын нике кыюу эрежеси депчи. Ой пайда болду да, кантип эле биз эми ислам диниге келгенде никени үйрөндүк. Ага чейин кыргыздар кандай жашады болду экен деп аябай кыдырдым. Алтай, Хакас, Тува, Монголия, Кытайдагы кыргыздар баарына кыдырдым. Афганистанга чейин барып, анан ошол абриятты мен 15 жылдын ичинде бир макала жаздым, илимий макала. Көрсө кыргыздар никени кыйып келген экен. Бирок алар нике деп айтылган эмес, жип байлаган да. Сусаражев жакшы билет, кичинекей бала кезинде кыз менен баланы ата-энеси тандаса, кыздын башына, самайына ала жип байлап койгон да. Уже бул кыз экөө занят деген мааниде болгон. Азыкын учуру сөйкө салуу дегенде турбайбы кийинки. Ал мезгилде сөйкө болгон эмес. Кийин анан ала жип менен нике кыйылган экен. Ошол себептен кыргызда так айтылган сөз сакталып калган. Ала жипти аттаба депчи. Бул жолдошуңдун көзүнө чөп салба деген мааниси. Караңыз, А муну изилдеп келсем мен Сарыкол кыргыздарынан дагы көрдүм, Оогунстандагы кыргыздардан дагы көрдүм.
Алтайдагы кыргыздардан дагы ошо так көрүнүп атат да. Бул ала жип менен нике кыйган. 8 түрүндө кыз менен баланы байлап белине. Мына Сусар эже эсинде болуш керек. Азыркы мезгилде андай ала жип байлабай эле кур менен байлап, жоолук менен байлап нике кыя баштаганда акыркы күндөр мына 80-90 жылдарга чейин 90 жылга чейин Сарколдо балким бүгүн деле сакталып келатат ошол абрет. Салт барбы? Салт бар. Бул Оганстандагы кыргыздарда, азыр Памир кыргыздарында дагы бул салт сакталып калган да. Ала жип менен ат таба деген бул ошол ислам диниге чейинки келген кыргыздардын салты нике кыюу. Демек ошол сөз бүгүн дагы эл ичинде айтылып жүрбөйбү, бирок ошого көп маани бербейт экен да. Мен ошол сөздү чечмелеп көрдүм да, эмне себептен ала жип таптап. Көрсө эки кулач жипти эшип, кыз менен баланын тагдырын ак менен караны байлап, кара жип жанагы турмуш жолунда болгон ачар нерселерди ак менен байласын, жолу ачылсын деп анан экөөнүн нике кыйылгандан кийин ошо жиптен кийин ычкыр жасаган. Кыз менен балагачы. Бул ычкыр бир жагынан тумар катары сактаган. Ошол экөөнү абригать этип келишкен да кыз менен. Андан ашкан бир кулачка жетпегенди кереге кийлип коюп, тум баласы туулганда ошону тушоосун кескен. Кандай көрдүңүзбү? Ошонун баардыгы бүгүн ошол элде сакталып келатпайбы? Ага болсо көпчүлүгү маани бербей, анан кийин биз эң кызык жери исламда нике кыйганда суга ичирген обряд жок экен. Бул шарият боюнча андай нерсе жок экен. Мен бул ислам дини боюнча дагы көп изилдөөлөрдү карап көрдүм. Бул бүгүнкү күндө биздин молдолор нике кыйганда кыргыздар теңирчиликтен келген ислам диниге чейин кыргыздар жанагыдай ала жип менен нике кыйгандан кийин андан кийин чыныга актык алып келген. Же кымыз, же сүт. Элестетиңиз. Мол немес манжасын салып туруп сүткө. Кыздын ийнине оң жагына 7 ата 70 атаң руху разы болсун деп, сол жагына 7 ата 70 ата эне жагыңдан рухтарың разы болсун деп, баланын эки ийниге ошентип 70 атасынын ыраазычылыгын алып туруп, анан ушунча адам күбө болдуңар, ушулардын никеси кыйылып атат деп, анан калгандары күбө катары ошо актыкты ичкен. Болсо бүгүн бизде ал ислам дини пайда болгондон кийин аны болсо жөн эле абрят кылып сактап келип, молдолордун бири да билбейт. Аны сууга алмаштырып койдук. Суу жок деле нике кыйлыш керек да. Шариатта ал исламда жок нерсе. Мунун баардыгы ошол кыргыздардын нукура ислам диниге чейинки келе жаткан абряттар. Рахмат, Сусар эже азыр эле Акылбек мырза абдан жакшы токтолуп өттү. Мына ошо бир эле ала жипти аттаба деген сөз. Негизи эле мына сиз өзүңүз күбө болуп, ошол Сарыкол кыргыздарында тил жагы кандай өйдүккөн, ушул баягы ушундай биздин ата бабалардын мурастарын сактап калуу, када салт үрп адат дегендерди. Негизи мындай алып карасак, мына азыр бүгүнкү күндө мына Кыргызстанга Өзбекстандан, Тажикстандан, Тажикстандын дагы Жергетал, Шартуз, анан Мургап райондорунан көчүп келишти да. Анан ошолор Кытайдан келди. Ошолордун ошо када салтын салыштырып, байкаштырып карасам, негизи Мургапта, Саркол өрөөндө жашаган кыргыздарда када салт абдан жакшы сакталыптыр да. Када салттын сакталышыны кайсы ягынан көрөт? Боз үй жасаганда, кыз узатуу, бала үйлөө, бул ошондой эле ырым-жырымдар, мисалы эмчилик, домчулук, ушулардын баары кыргыздын илгерки салты да. Материалдык маданият жагынан карасак, кол өнөрчүлүк, зергерчилик, устачылык, булар дагы ошол мурдакы илгерки кыргыздын салты менен келатат да. Анан салыштырып караганда мына бул негизги кыргыз улутуна мүнөздүү жактары басымдуулук кылган менен бирок локалдык өзгөчөлүктөрү да бар. Азыр эле Акылбек айтып кетти, жанакы кыз менен күйөөнү жип менен байлап никесин кыятты. Ушул мына 90-жылдарды билбейм, ушу 70-80 жылга чейин ушу байма-бай колдонулуп келген да. Бул эми ошол салтта той болуп атканда кыздын үйүнө теги күйөө балдар келет, айылга келип, анан бир жерде алар ушундай бир салт бар, жашынып турат, анан кыздын жеңелери барып издейт. Издеп таап, канчалык алар бекем жашынса, тигилер канча убара болсо, ал ошо бир
тамашалуу бир кызык нерсе да. Анан издеп тапкандан кийин аларды ээрчитип кыздын өргөсүнө, кыз отурган үйгө алып келет. Алып келгенде алар жөн келбейт да, ырдап, шаң шөкөт менен келет. Ошол жакшы да. Тиги күйөө бала ал ырдабайт, ал зыңкыйып келет. А күйөө баланын күйөө жолдоштор деп коет, достору. Бүгүнкү күндө деле бар, бирок эми башкача болуп кеткен да. Башка нукка өткөн да. Алар ошо баягы илгерки жанакы ооз эки чыгармачылыктагы ырларды ырдап келишкен да. Бирок баягы сүйүү лирикасы. Ошол эми тойго ылайыктуу ырдашат да. Кызды сыпаттаган, күйөө баланы сыпаттаган, анын ата тектери ошол жактарында айтып ырдаганда, анан ошондо келгенден кийин буларды үйгө киргизбей туруп сыртта сырт эле сыйлашкан. 9 табак алып чыккан күйөө балага. Ага алып чыкпастан мурун кызды алып чыккан. Кызды алып чыкканда кызды бетин жаап көрсөтпөй, бул көрсөтпөй коюуну мындай деп түшүнөм да мен. Бул көрсөтпөй коюу ошо бир көздөн, сөздөн, жаман нерседен сактануу иретинде жана жаш кызды мынтип жоолук менен бетин жаап чыгып, анан кийин күйөө баланын жанына тургузгандагы бир кайсы бир убакытка жоолук менен байлап турган, ушуну көрүп калдыңбы? Акыл сен да. Мен аябай терең изилдедим буларды. Ошол жоолук менен байлап экөөнү. Башка эч кимди кошпойт. Тиги күйөө баланын достору, жеңелер ар жакка кетет. Эки жеңе моминтип кармап байлап турат да. Караңыз. Ушул салт болгондо азыр Акылбек айтса мен демек ушул салтты сактап калган экен саркол кыргыздары деп. Бирок ошол тил боюнча бир кошумча айта кетейин жакшы болду. Себеп дегенде тил боюнча бул саркол кыргыздардын өзүнчө диалектикалык сөздөрү бар да. Себеп дегенде бул аябай кызык нерсе да. Азыр Алтайга барсаңыз, Алтайда урууну сөбөк деп сурашат да. Кайсы сөбөктөн болосуң? Кайсы сөбөктөн болосуң? Ошол эле бүгүн сарколдо жашаган ичкилик кыргыздардын уруулары бүт Алтайда бар. Ошол эле Төлөс бар, ошол эле Найман бар, ошол эле Тейит бар, ошол эле Мундуз бар, ошол уруулар бар да. Бирок эки башка тилде сүйлөйбүз. Алар деле ошол Алтайдагы кыргыздар бир эле уруунун. Сарколдогу кыргыздар деле бир уруу. Бирок эки башка диалектикада сүйлөйбүз. Себеп дегенде бул жер шарттын кырдаалышы өзгөрүшүп, ошол коңшу эл менен чогуу жашап, ошолордун көп сөздөрүн кабыл алат экен да. Ошол себептен бул диалектика барып ошону пайда болот экен. Бул диалектикалык, например, саркол кыргыздардын диалектикасына көп уйгурдун сөздөрү, түрктөрдүн сөздөрү, перс сөздөрү, араб сөздөрү аябай көп аралашкан да, байма-бай аралашып кеткен. Оогандык кыргыздардын дагы кээ бир сөздөрүнө түшүнбөйсүң да. Ошолордун бар. Буга бир кызык нерсе, вот кытайлык окумуштуу бар, Макеле Көмүрбай деген. Ошол киши мага телефон чалат Кытайданчы. Акылбек дейт, могул жерде мен Памирдеги кыргыздарды бир Найманды изилдеп келатсам, бир китепти алып чыгып, мен атам жазган ыр деп мага берип атат дейт. Алып окусам, Токтогул Сатылгановдун Алымкан деген ыр экен дейт. Кадимки эле. Кадимки эле. Анан сурап тур, сен Токтогул Сатылгановду тааныйсың десем, мен Токтогулду билбейм дейт. Кандай Токтогул Сатылгановду билбейсиң? Бул ошонун ыры да. Кантип сенин атаңдын ыры десе, айтып тур. Бул мен чоң атам жазган ыр. Токтогулуңду мен тааныбайм деп тур. Караңыз. Анан өзгөчөлүгүн салыштырабыз. Ал киши мага телефон чалат дагы салыштыр дейт. Диалектиканын сөздүн майнысын көрдүңүз. Токтогулда эмне дейт? Алымкан атка бир салган дилдейсиң, алымкан ачылган кызыл гүлдейсиң. Ал жерде башкача. Бир эле сөздөн, диалектикадан биз ошол ырдын автору кимге таандык экенин билгенде таң калдык. Ал жерде мынтип жазат. Алымкан атка бир салган жүлдөйсүң, алымкан ачылган кызыл гүлдөйсүң дейт. Атка дилди салуу мүмкүн эмес. А жүл деген сөз кимге? Биз ошол эле Токтогул Сатылгановдун айылына бардык экспедицияга. Сарттар жашаган. Андан кийин ол Кичик Алайдагы сарттардын урууларын кыдырдык. Ошол жүл деген сөздү таппайт. Биз ал сөздү Чоң Алайга барып жүл дегенди таптык. Килемдин. Жүл деген биз отурган эле килем экен. Кыргыз килем деген сөз. Алымкан атка бир салган. Килемди салган да. Жүл тар, жүл куржун деп жүлдөн отурган экен да. Ошондо ачылган кызыл гүлдөйсүң деп сүрөттөп атат. Карачы килем. Дилге кантип сен кызыл гүлдү сүрөттөйсүң? Килемди сүрөттөп аткан турбайбы? Демек, ошонун жыйынтык чыкса болот да, ал Токтогул Сатылганов бул аткаруучу. Ырдын автор эмес. Бирок эми аны биз терең изилдеп келдик. Аксыга барсак Алымкандын туугандары айтат.
азыр деле ошол кишилердин көздөрү тирүү, бүгүн деле Аксыда жашайт. Алымкандын урпактары айтып атат. Токтогул менен Алымкан эч качан жолуккан эмес дейт. Демек бул Сарыколдогу кыргыз ошо байдын баласынын ыры болушу толук мүмкүн. Карачы, мына. Ал жерде дагы далилдеп жазып атпайбы? Кашкардын тоолору деп Сарыколдун жерлерин берип атат, жер суун. Токтогул Сатылганов ал жерлерде болгон эмес деген маалымат бар. Эми бирок мунун баардыгы ошо талаш жарата турган диалектикалык бир сөздөн келип чыккан да. Дагы бир нерсеси ошол Аксыдагы бүгүнкү Авлетим деген айыл бар. Ооба. Ал айылды элдин баары, мен ал жерди аябай жакшы көрөм, Авлетимди, аксылыктарды да аябай жакшы көрөм. Мен көп жолу ал жерге экспедиция баргам. Ал жердеги Авлетим деген сөз ошол Сарыкол кыргыздарынын ата тегим деген жери. Авлетим деген жерчи. Сөз, Сөз. Бул Караңыз. Чыңгыз хандын талкаланып келген 1200-жылдан кийинки талкаланып келгенде Күчүлүк хандын талкаланышы ошол наймандардын бүгүнкү келип аландын чокусунда туруп калышы экен да. Буга ошол жердеги мүрзөлөр, көмүлгөн мүрзөлөр ошол наймандарга таандык экени биздин барган экспедициядан дагы далил. Туура, рахмат. Жер тамырынан эл тамыры көп дейт. Азыр айтып отурсаңыздар карагылачы, бир эле сөз канча бир маани берилет. Айта бериңиз, Сарыш. Мен университетке келип биринчи курста окуп атканда ошо Манасты окуп баштадым да. Анан кийин Манасты окусам, жалаң эле Манастагы сөздөр ошо биздин Сарыколдун сөздөрү. Караңыз, Аны биздин дароо тааныш сөздөр. Ушунда жүрөгүмө жаккын да. А бияктагы биздин бияктагы кыргыздардын айтуусу боюнча ал уже архаизм сөздөр. Ал уже колдонуудан чыгып калган. Колдонуудан чындап эле чыгып калган да. А бирок бизде ошо мезгилде 70-жылдарда ал колдонулуп келген сөздөр деп. Мында ошо баары бир Сарыкол кыргыздары өзүнүн диалектисин, өзүнүн говорун бекем сактап калган да. Бул эми балким жана аралашпады десең, ал деле Сарыкол деле ошо жибек жолунун бир эмесинде бар, картада бар. Анан тияктан өткөн өткөн да. Тияктан бияктан өткөндөр баары бир өзүнүн изин калтырган сөздөрдө деле бар. А бирок баары бир ошол Манастын сөзүн сактап калган үчүн Сарыколдуктардын тили улуу деп айта алам да мен. Эң сонун. Анан Сарыкол кыргыздардын маданий мурастары журналы Өскөнбай мырзага биз сөз берели. Азаматсыз эми бул дагы биздин кыргыз эли билсин деп мына Ош жергесинде ушундай көргөзмө өтүптү да. Ошо көргөзмөдө ошо адат, салт, үрп адат, кол өнөрчүлүк баардыгы камтылган экен. Ошол жөнүндө бир айтып өтсөңүз, мынакей бул сүрөттөрдөн эле көрүп отурабыз да. Ошол баягы азыр элечектин көптүрү бар, бирок ошо элечектерди көрүп Памирлик кыргыздардын элечеги деп да айтышат да, кайра эле баягы эле айланып келип элечи. А бирок бул жерде бул кол өнөрчүлүк, ошол эмнеге күбө болдуңуз ушуларды изилдеп жазып жүрүп сиз? Мен ошо быйыл Демилге көтөрүп 13-октябрь күнү Ордолук Ош шаарында Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашырууга карата ушул бир иш-чара өткөрдүк. Бул иш-чарабыз Сарыкол кыргыздарынын этномаданий көргөзмөсү болду. Бунда ошол чек ара жабыктыгына байланыштуу, шартка байланыштуу Мургаптан кел алышкан жок. Бул жакта жашаган ушу Сарыколдук кыргыздар катышты. Ушу Кыргызстандын Ош шаарынан, Карабалта, Бишкектен жана башка жерлерден барып катышты. Анан өздөрүнүн баягы улуттук кийимдерини, улуттук тамак аштарыны, улуттук кол өнөрчүлүктөрүн алып чыгып көрсөтүштү. Анан аябай мындай көрүүчүлөргө аябай кызыктуу болду. Кызыктуу болду, чоң бир кызыктуу нерсе жаратты да. Барып көрүшүп, Сарыкол кыргыздарынын бир эмесинин нукура кыргыз экендигини, ушундай бир алыс жакта тоорасында калган ушундай улуу эл бар экенини дагы бир жолу мындай коомчулукка бир аз болсо дагы кичине көрсөтө алдык. Ушул иш-чараны эмес дейм да. Анан сиз бул жерге көп ошо жана дастандардан үзүндү киргизип өзүңүз жазыптырсыз да, ушулардын баардыгычы. Бул сиз баягы көз майыңыз, эмгегиңиз дейбиз. Муну көп убакытта жаздыңызбы, изилдеп? Мына бул Сарыкол санжарасына өзүнчө киргизсеңиз да, бул журналга өзүнчө да сиздин эмгектериңиз кириптир да, жазгандарыңыз. Бул жерге, бул журналга мен журтумдун көрөңгөсү деп тема коюп анан жаздым да. Биринчи. Бул журтумдун көрөңгөсү деген бул 1987-жылы Доронбек Садырбаев
Ушу Сарыкол жергесине барган экен. Ал убакта мен кичине бала болгом. Анан ошол жердегилер айтышат, аябай баягы Сарыкол кыргыздарынын ушундай чыныгы кыргыз экенини, өздөрүнүн салт санасыны, тилини жоготпогон улуу эл экенини өз көзү менен күбө болуп, анан айткан экен, чыныгы журтумдун көрөңгөсү силерде экен депчи. Караңызчы. Көкүрөгүдөгү баягы уюткусу, эми көрөңгө деген уютку. Кыргыздын уюткусу силерде калыптыр деп баа берген экен. Анан ошондо өзү бир документальный фильм тарткан экен, журтумдун көрөңгөсү деген. Азыр да бар, эми көрүп жүрөсүз. Орус тилинде Гений моего народа деген фильм. Анан ошол журтумдун көрөңгөсү деп ошого мен атадым. Журтумдун көрөңгөсү деп ушул журналга анан ушул кыргыз элинин бир нукура баалуулуктарыны сактап калган эл деп бизге ушу журтумдун көрөңгөсү деген бааны Дооронбек Садырбаев берген Сарыкол кыргыздарына. Ошол журналдын артынан өзүңүздүн сүрөтүңүз бар экен да, бул Саймалуу таштар каяктан? Бул Саймалуу таш ошол Сарыкол жергесинде. Сарыкол. Мен мындан бир канча жыл мурда барып, ошо тоо арасында жүрүп, анан ошо тартып келгенмин. Ошол эле биздин Кыргызстандагы Саймалуу таштардын сүрөттөрү баардык жерде эле камтылган экен мынакей. Сарыкол кыргыздарында деле ушул камтылып турду. Ошондой биздин ата-бабаларыбыз кыргыздар жашаган жерде Алтайдан баштап Тибет, Сарыколго чейин ошо кыргыздар жашаган жерде гана Саймалуу таштар бар да. Ошол себептен бул экинчи кылым биздин доорго чейинки бул петроглифтердин далили дагы бир жолу ошол кыргыздар жашаган да, эзе калганда да. Жакшы. Ошо журналисттан эми өзүңүз бир үзүндү окуп бересизби? Кайсыл чыгармасынан окуп бересиз? Айтунук дегенди окуп берсеңиз. Бунда эме жазгам, мен кыска айтып кетейин. Арзыхан деген дагы жакшы. Сарыкол дастаны деген бар. Бунда ушул жер суу, Сарыколдогу жер суу аттарынын кыргызча аталыштарын жаздым. Андан кийин Айтунук, анан Арзыхан деген эки дастан жазганмын. Буну кыскача айтып кетейин. Бул эмне? Бул дастандар Сарыколдук кыргыздар аял затына өтө мындай урматтаган. Анан баскан турганын, кийген кийимдерини баягы оозеки ыр түрүндө айтып өткөн да. Сыпаттаган кыймыл аракетини, кандай кийинген, кандай мүнөзү кандай болгон, баскан кыймылары бүт ошону эме. Мен ошону чагылдырып бир аз жазып аракет кылдым. Кана келиңиз. Арзыхан дегенди бир аз окуп кетейин. Айдай сулуу Арзыхан 60 кызга арзыган, жибектей сулуу Арзыхан 70 кызга арзыган. Нават кошкон чайдайсың, назданып күлүп жайнайсың. Кант кошулган чайдайсың, каткырып күлүп жайнайсың. Күлүшүң күндүн жаркыны, күнөстүү жашыл жайдайсың. Кошөрүм чачың жибектей, келбетиң кооз чүрөктөй. Басканың жандан өзгөчө көркөмдөп тарткан сүрөттөй. Кыябел ашуу кызыл арт, кылчактайт көптөр кызыгат. Акбайтал ашуу кызыл арт, айланып көптөр кызыгат. Керилип баскан аркарсың, күйүтүң жетпей тарткан ким? Кайкалап баскан аркарсың, кайгыңды жетпей тарткан ким? Арзыхан аттын кашкасы, арзыбайт сага башкасы. Караңызчы. Негизи эле ушу жазуучулук өнөрү каяктан? Ушундай дастандарды жазып атасыз, чыгармалар жазып атасыз. Бул Кудайдын мага берген бир касиети деп эсептейм. Мен өзүм жазуучулук боюнча бир атайын бир эмем деле жок, мен билимимчи. Анан бирок мен ушу кызган элдик оозеки чыгармаларды угуп, окуп, анан ушундай бир жазсам, ошолорду чогултуп, эл оозуна жыйнап, анан ушул кыргыздардын нукура баалуулуктарыны, салт санасыны, ушундай нерселерди чагылдырып дагы бир чыгармаларды жазсам деп максат кылам да. Бул менин кызыгуум. Бул дагы баягы сиздин чыгармачылыгыңыздын башаты экен. Демек алдыда дагы ушу Сарыколдук кыргыздардын дагы бир мурастарын жазат экенсиз да. Анан Суусара эжеке, мынакей сиз азыр Акылбек мырза абдан жакшы баса белгиледи да. Эми биздин кыргыздарга дагы түшүнүктүү болуш керек. Биздин фамилиялык кыргыздар каякта жашаганы, кандай жашаганы, Сарыкол кыргыздар кандай экеничи. Негизи эле сиз ошол баягы Ооганстанда кыргыздарга баргансыз да өзүңүз, көргөнсүз. Ал жерден катаал шарты, жашоо турмушу менен тааныштыңыз. Бирок ошондой учурда дагы алар ушу баягы салтты сактап келишкен да, дагы деле кийинүү маданиятын дагы ошолор жөнүндө айтып берсеңиз, көргөн инсан катары. Булардын сүйлөө боорду өзгөчөлүгү, кийими, жасаган тамагы ошол Ооганстандагы кыргыздардыкы илгерки эски көнө салтты кармап калган. Ошол жагы ошо 2008-жылы Акылбек болуп, Бараканова болуп, мына Госкомитет миграциянын
жетекчилигинин астында биз экспедиция менен барганбыз да. Чогуу барганбыз. Анан ошондо мен биринчи жолу бардым Афганистанга. Ошондо мен жанакы тиги сактарда дагы, сак деген бул сак ошо кыргыздардын илгерки эмес экен да, аталышы. Ошо сактардын эмеси бар, тиги Бартолттун айтуусунда ошо сактардын күмбөздөрүнөн казылып алынганда дагы кызыл кийим менен. Караңызчы. Демек алар кызыл түскө аябай баа берген экен. Ошол да, ошол күнгө чейин таң калам да, мен Афганистанга барганда бир өңү бурум кийим кийген аялды, кызды же кемпирди көргөн жокмун. Бүт баары кып-кызыл кийишет экен. Бизге да кызыл кездемеден белек беришти. Караңызчы. Муну катуу сактап калышкан. Анан тамак аш боюнча, эми албетте тамак аш да бул өзгөчө тамак аштын түрлөрү болуш керек да жасаганга. Алар негизинен ошо кыргыздын илгерки эле эттен жасалчу тамагы, сүттөн жасалчу тамагы ушул өзгөчө, ошону бекем кармайт. Мисалы, эттен жасалчу тамактар ошо курдак, сорпо, андан тышкары илгери мен бала маалымда нарын жасачу бизде кыргыздар. Анан нарын жасаганда эми бул сарколдук кыргыздарда тиги ундан камыр тамактарды көп жасабаган негизги бир себеби ал жерде дан өсүмдүктөрү көп өспөгөндүктөн кичине дан өсүмдүктөрү тартыш да. Ошондуктан нарынды жөн эле мына кийик атылып, кайбирендин этинен жасалганда ошол майда туурап туруп этти, бышырылган этти. Ал эгерде ал майсыз болсо, ага каймак кошуп, ушинтип муну нарын деп жешчү да. Мен деле ошону көрүп калдым. Анан ал ошол Памирлик кыргыздарда да бар экен ошол эме каттама, чабаты, сүттөн жасалчу памирек деген бар. Памирек дегени бул тиги айранга каймак кошуп эметет, жасайт. Тиги сүт менен айранды кошуп жасаса, муну койтмак дейт. Эгерде тиги курут менен каймакты кошсо, ылай деп коет балдар. Ушундай аталыштар бар. Ушундай аталыштар. Анан биз билбей унутуп калган дагы аталыштар бар экен. Эми Моол Мургап элинин мурастары деген китепке кайрыла турган болсок, мынакей, бул ошол биздин мургаптыктардын эң бир көлөмдүү, эң бир баалуу чыгармаларынын бири болуп саналат да. Муну түзүүчүлөр тиги Тажидинов Сүйүн, анан дагы Жумагүл деген кыз түзгөн да. Мургапта жашаган кыргыздардыкы, өздөрү чыгарды. Мында көп аптан мен ушул китепти жөн эле сүйүп калдым да. Ушундай жакшы нерселер бар. Бирок ошого карабай эле көп нерселер калып айтылбай калган. Мында дагы айтылбай калган деп, анан ошону мен өзүм мындай эстеп калдым. Демек, моундай нерселерди кошумча кылып, дагы муну көбөйтүп, жаңыртып, кошумчалап бул китеп дагы чыгарса болот экен деген ойдо калдым. Анткени Ауганстанда жашаган кыргыздарга караганда Мургапта жашаган кыргыздар дагы өздөрүнүн кол өнөрчүлүгүн, тамак аштагы бир өзгөчөлүктөрдү байытты да. Жаңы үңүткө алып чыкты. Анткени баягы турмуш шартка байланыштуу материалдык камсыздоо жакшы болсо, аял кишинин өнөрү чыга берет турбайбы? Көп жакшы чеберлерибиз бар, жакшы өнөр аялдар бар, өнөрлүү аялдар бар. Чыгармачылык да ошондой өнүктү, кол өнөрчүлүк да өнүктү. Бир гана зергерчилик жок койсо болуп калыптыр, азыр. Зергерчилик жок, аз болуп калды. Илгери күмүштөн кадимкидей усталарыбыз болчу. Акжол деген уста болгон. Ошол киши аптан ак суу өрөөнүндө. Ошол киши аябай жакшы. Мен билгенде, мен көп эле аксакалдарды билип калдым. Ошолор аптан сонун жана аялдардын зер буюмдарын аптан жасачу да. Азыр ошо жок экен. Өскөнбай мырза, сиз ушу жазганыңызда бир улуттук оюндардын чечмелеши жөнүндө жазгансыз да. Мисалы үчүн бизде Ордо оюну болсо, бул жакта башка оюндун аталышы экен. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, анан негизи эле ал жакта дагы баягы айлардын кээ бир аталыштары дагы башкача экен, ошолор жөнүндө токтолсоңуз. Бул Ордо оюну боюнча, Ордо оюну бул Мургап кыргыздарынын же болбосо Саркол кыргыздарынын бирден бир жоготпой сактап
ата бабадан калган мурас катары ойноп келе жаткан ойыны да. Бүгүн Бул дагы. бир эле Мургап жеринде эмес, азыр ушул Кыргызстанда жашап жаткан дагы сарколдук кыргыздар ойноп келе атышат. Жылда ойнойт. Ош жергесинде, Кызылкаяда, Кара-Балта шаарында, Бишкекте бул оюндун ордонун бир канча түрү бар экен да. Мен деле толук эме окубадым, бирок изилдеп окудум. Атайын биз сарколдук кыргыздар ушул Кыргызстанда Эңке чокон деген федерация ачылган. Атайын каттоодон өтүп ачып, анан ушул оюнду дагы максатыбыз бар. Ушул Эңке чокон оюну бул ордо оюнунан бир аз өзгөчөлүк мындай айырмасы бар экен. Бунун немелерин жазып чыгышкан. Ушул федерациянын эрежелерин. Анан максаттарыбыз бар, ушул саркол жалпы эле ушу кыргыздардын ордо оюнуну, мына Эңке чокон оюнуну бир эле сарколдо эмес, Кыргызстанда жана башка жерлерде дагы ойнолсо, ушул жалпы кыргыздын бул улуттук оюну ушул дагы көбөйүп мындай спорт катары бир чоң деңгээлде бир иш-чаралар өтүп ойнолсо ушул деп ушуну эме кылабыз. Ал ордодон эмнеси менен айырмаланат? Бунда Ошого эле окшошпу? Ошого эле окшош. Мадалиева Гүлайым эже бул ушул материалды жазган эле. Бунда айтат, Эңке чокон деген сөздү чечмелегенде дейт, Эңке Кайберендин Аркар Кулжанын тоот экенин чүкөсү дейт. Чокон деген мааниси бир мүмкүнчүлүк дегенди билдирет. Кыргыздар илгертеден аңчылык менен үй бүлөсүн багып келген, Кайберенден алынган эңкени оюнга колдонушкан. Эңке чокон оюну мергенчилердин оюну болгон. Бул оюндун чеберчилик менен таамай атуу дагы чоң мааниге ээ. Сарколдук кыргыздар Эңке чокон оюнуну жыл сайын уюштуруп ойноп келишет. Бул Эңке чокон деген ошол таамай атуу. Ушуну эме кылат да, таамай атып, тийгизип эме кылыш. Бунун түпкү эмеси ушундай чечмелер. Рахмат. Сиздин кошумчаңыз барбы? Мен кошумча кыла турган болсом, негизи саркол жеринде бир мезгилде адамдардын жашоосу аябай жакшы болгон мезгилде ошондой оюндар пайда болгон да. Ошондой эле ордо оюнунун бири ошол сарколдо бүгүнкү күнгө чейин ашык деп аталат да, жалпысына. Жалпы аталышы ашык. Анан кийин майда жандыктардыкын чүкө дейт. Андан кийин Кайберендикин Эңке дейт. Андан уйлардык Томпойдун, анан Төөнүкүн Бабалак дейт. Бабалак ошентип бөлүнүп кетет да. Бирок адамдыгында эле кызыл ашык дейт. Жалпы атылышы ашык да. Бизде сарколдо ашык атабыз дейт. Ордо атабыз дебейт. Ордону атуу мүмкүн эмес. Ордо чийим. Аны кантип атасың? Сен ашык атасың да. Ошол себептен сөздүн аталышы да туура эмес берилип жүрөт да. Ошол себептен ашык атабыз деген сарколдо бүгүн сакталып келет. Бул оюндар дагы аябай кызык сакталып келишчи. Мен азыр кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн, бул сарколдо эле кечке эле мактай берет экен. Бирок мен бир илимий макала жаздым. Көкбөрү оюнунун пайда болушу деп. Бул дал өзү сарколдо пайда болгон оюн экен. Көкбөрүчү. Бүгүнкү күндө мисалы эч ким кыргыз көкбөрү деп айтпайт. Улак тартабыз дейт айылдачы. Жүр улак тартабыз. Улак тартат да. Анан көкбөрү деген термин кайдан пайда болгон? Аябай терең казып издедим да. Бүгүн Америкада болсо, америкалык окумуштуулар көкбөрүнү огандыктардын оюну деп жүрөт. Бускаши депчи. Себеби Америкада улак тартышат, кадимкидей эле. Сарколдо дагы бул ошол оюнун пайда болушу именно ошол бир жакшы доордо, жакшы мезгилде ошол көкбөрү оюну дагы ушул Ополтоодо пайда болгон экен. Рахмат, ыраазычылык, ийгилик, жакшы күндөрдө жолугушалы, жаңы жылыңыздар кут болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Памир кыргыздары жолсо саркол кыргыздарынын санжырасы, тарыхы, када салты, жашоосу туурасында биз сөз кылдык. Кызматыңыздарда мен Айбек Асанбек уулу. Кийинки эфирлерден амандашканча саламатта калыңыздар.